Бул сабакта Binance'дын интерфейси менен смартфон аркылуу тааныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Бул болсо эң башкы бет. Экинчи вкладкада рынки деп турат. Бул жакта криптовалютанын баалары менен таанышсаңыздар болот. Андан сделки. Бул жерде мисалы эфириум деп турат. Азыркы баасы 1774. Андан кийин фьючерсы дейт. Буга киргендин такыр кереги жок. Буяк менен соода алыш үчүн аябаганда көп опыт керек. Андан кийин кошелек. Биздин бардык акчаларыбыз ушул жерде болот. Мисалы могул жердеги көздүн значогу турат. Аны мен басып койгом. Аны ачсаңар силердин канча акчаңар бар экени көрүнөт. Кайра жаап койсоңор акчаңар мындай жылысча болуп көрүнбөй калат. Кошелектин үстүндө мына пополнение деп турат. Пополнение деген бул биздин буга чейинки сабакта да айтып кеттик. Бул деген P2P'ге тиешелүү кошелек. Андан кийин спотовый бул болсо биздин Binance'дагы основной кошелек. Бул жерде биздин кандай криптовалюталарыбыз бар, ошолор көрүнүп турат. Андан кийин маржа, фьючерсы буга чейин айтып кеттик. Буларга киргендин кереги жок. Андан кийин бул жакта мисалы ввод, анан кийин вывод, анан кийин перевод деп турат. Өзүбүзгө криптовалюта сатып аларда мисалы башка бирөөдөн вводду басабыз. Бул жөнүндө да өзүнчө сабак болот. Эгер башка бирөөнө жөнөтөрдө выводду басабыз. Андан кийин өзүбүздүн кошелектордун ичинде мисалы спотовый кошелектон пополненияга которуш үчүн мисалы переводду басабыз. Бул жөнүндө да сабак болот өзүнчө. Анда эмесе биз азыр P2P торговля деген өзүбүздүн основной площадкага кирели. Бул жерде үстүндө эки вкладка турат: купить, продать. Интерфейс негизи аябай эле түшүнүктүү. Ошентсе да айтып кетели. Бул жерде мисалы D4N Pro деген бул контрагенттин аты, жана баасы, лимит, бул жөнүндө билесиздер. Андан кийин ошол эле способ оплаты бул жерден тандабасаңар болот. Мисалы только M-банк менен иштегендер керек десеңер M-банк барлар чыгат. Андан кийин сумма жазып койсоңуздар болот. Андан кийинки вкладка ордера, все ордера, эмеде ожидание азыркы убактагы төлөп аткан же төлөнүп аткан ордерлер ушул жерде. Мисалы өзүнчө көрөм десеңер не оплачено. Оплачено деген бул сиз төлөп, анан контрагентти күтүп атасыз. Ошол жерге ошол ордерлер ушул жерге чыгат. Андан кийин ожидание результата апелляций. Бул сиз спорный моменттерде апелляция бересиз же сиздин контрагент берет. Ошол ордерлер ушул жерге жайгашат. Андан кийинки үстүндөгү вкладка завершено. Бул буга чейинки бардык ордерлер ушул жерде. Мисалы покупка, продажа, покупка. Андан кийин объявление. Бул биздин объявление. Мисалы биз азыр $89 сомдон USDT сатып атабыз. Сатып алып атабыз 85 сомдон. Маржа где-то 4 сом. 4 сом маржа менен иштеш негизи кыйыныраак. Биз атайын эле арзан алып, кымбат сатабыз деп койдук. Колуңуз бошобой калганда экөөнү тең өчүрүп таштайсыз. Эч ким сизден сатып албайт, эч ким сизге сатпайт. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул жерден жөн эле иштебейм деп интернетти өчүрүп алып кетип калсаңыз, албетте болбойт. Сиздин бияктагы объявлениялар активный тура берет, анан сизге заказ келе берет, убакыт бүтөт. Сиз ал убакта өзүңүздүн жумуштар менен жүргөн болосуз же уктап аткан болосуз, анан сиздин рейтингке минус болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эгер иштеген убактыңыз жок болсо же маржаны көтөрүп таштайсыз, анда аябай 4 сомго 5 сомго мисалы 80 сомдон алам, 105 сомдон сатам деп, ал убакта сизге эч ким сатпайт жана сатып албайт. Же болбосо мындай эле басып өчүрүп коесуз. Андан кийин мисалы купить дедиге 85 деп турабы, үстүн бассак дагы бир опциялар чыгат: быстрое изменение, изменить детали. Бияктан баасын кымбаттатып койсо болот. Канча USDT сатып аласыз, ошону жазасыз. Кыскасы биякта буга чейинки койгон объявленияны өзгөртүү. Бул боюнча да сабактар болот. Андан кийин профиль деген бар. Бул жерде болсо биз жөнүндө маалыматтын баары бар. Анда эмесе интерфейс боюнча сабак бүттү. Кийинки сабакка өтөбүз.